Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Амансыздарбы? Кайрадан эле биз бүгүн түз эфирдебиз. Сиздер менен бүгүнкү тема Жапаровдордун жалган эстафетасы жана Жапаровдордун берип келген убадасы болмокчу. Достор, ушунун тегерегинде сөз кылабыз. Мүмкүн дагы башка сөздөр, башка темалар болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан достор, кеңири суроолоруңузду берсеңиздер болот. Биз комментарийлерди окуп, карап, сиздерге жооп беребиз. Анан достор, мүмкүн болсо өзүңөр дагы бизге жардамыңарды көрсөтүп, бөлүшүп, сөзсүз түрдө жана лайк, класс деп коесуздар, ошондой кылып басып койсоңуздар, биз үчүн аябай чоң сыймык болот. Ошондуктан достор, андыкта биз менен бир жарым сааттык передача кылабыз. Буюрса, кызып кетсе дагы көрөбүз. Бул биздин өзүбүздүн жеке канал, бизге убакытты эч ким чендебейт, бирок сиздердин убактыңарды узак албаш үчүн биз болушунча азыраак кылганга аракет жасайбыз. Бүгүн биз менен кайрадан эле Нурбек Кубанычбеков экөөбүз сиздердин сурооңуздарга болушунча жооп бергенге аракет кылабыз. Жана бүгүнкү күндө эмне болуп атат Кыргызстандын тегерегинде. Анда эмесе кеттик достор. Нурбек, суроо, сизге суроо берейин. Өкмөттө эмне болуп атат? Эми бүтүндөй Кыргызстан. Биринчиден ассаламу алейкум. Мекендеш ТВ2 каналынын катталуучулары, көрүүчүлөрү, жалпы кыргыз эли. Өкмөттө эмне болуп атканын баарыбыз көрүп атабыз. Бүгүн тагыра күбө болушту. Кандай десем, мен бир сөз менен айтканда, Жапаровдор бийликте десек деле, же болбосо Жапаровдор кандайдыр бир максаттардын үстүнө десек да болот. Бирок бир Жапаров жөнүндө да маселе бар, экинчи Жапаров жөнүндө да маселе бар. Аны кандай болушун алда көрөбүз. Жана коомчулук өздөрүнүн сынын айтып атат, көз карашын айтып атат. Аны эске ала албайбы? Анда убакыт көргөзөт. Кыскача айтканда ушунда. Анан эми ушул күнгө чейин Акылбек Жапаров кызматта болду, депутат болду. Эми андай убаданы менимче депутаттыкка аттанган талапкерлер берген эмес, ал аябай көп убадалар берген. Бирок ошол убадалардын үстүндө иштей алдыбы, канчасы ишке ашты, ашпай калды. Менимче коомчулукка деле бир кызыксыз болуп калгандай туюлуп атат да. Эгерде биз ушинтип эле кайдыгер болуп эле алардын өткөн тарыхына басым жасабай, убадаларына мындай сарасеп салбай турган болсок, анда Кыргызстан билбейм кайда барат. Өнүгүүнүн жолун таппай жүргөн бир туман жолдо жүргөндөй эле туюмдурат да. Сен мындай туман дегенде эми бизде билесиң кимдер көбүрөөк көрөт. Анан ошолорго бир аз түшүнүктүү болуш үчүн алар туман эмес, алар асманда жүрөт билесиң да. Ошон үчүн алардын тилинде бир аз өзүңдүн жеке оюңду алардын тилинде дагы айта кетсең. Эми алар аман эле болсун, негизи. Бирөө түшүнөт, бирөө түшүнбөйт. Азыр Кыргызстанда кандай? Мындай айрыкча соц тармакта кыйкырып чыгып бакырып аткандар, тагыраагын айтканда бийликтин талабын талашып. Алар баланстуулук эмне экенин билбейт. Бүгүн сынды кимге айтыш керек? Кимди жолго салыш керек? Кимден талап кылыш керек? Аларга кызыктырбайт. Аларга тек гана бир адамды көктөтүп, сиз айтып аткан булуттарда учуруп турса болду. Ал эмне кылып атат, аларга кызыгы жок. Ошондуктан аларга карама каршы бир коомдун бөлүгү болуш керек. Жерге түш асмандан. Чындык моундай, көзүңдү ач дегендейчи. Мен ойлойм, биз кандайдыр бир деңгээлде ошол тармакты биз аркалап атабыз. Мен мындай тагыраак айтканда, мен макул эмесмин, менин укугум бар кыймылынын мүчөлөрү, активисттери биз түздөн түз өзүбүздүн көз карашыбызды, пикирибизди, сыныбызды айтып атабыз.
алардан айырмаланып жамандаган жокпуз. Себеп алар бир нерсени аңдап айтат. Бүгүн кызматта ким сынды кимге айтыш керек, ошону жакшы түшүнбөйт экен алар. Мына азыр Аскар Акаев Акылбек Жапаровду 100% күнөөлүү кумтөр боюнча деген. Бирок Кыргызстанда эмне болуп атат бүгүн? Коррупцияга малынган деп экс-президент күнөөлөгөн адам эң чоң кызматтын бирине барып атат. Бул Акылбек Жапаров Садыр Жапаровдун ыңгайын тапкан эмес, Бакиевдин ыңгайын тапкан, Акаевдин малына да ыңгайын тагып. Бул эмне мындай көзгө көрүнбөс, бир сууга чөкпөс бир бале болду да. Аны Садыр Жапаров өзү да тастыктады эле. Мен баягы бир Темирлан беле ошону менен эфирге чыгып, каям айтышып, өзүм 3 күндөн бери издеп таппай жүрөм деген. Анда ал калп болуп калабы? Азыр ичип кетиптир деди беле, бирдемке деген ушундай сөз бар болчу. Ушул боюнча. Ошондой болуп атат да. Мен ал советник кылып башына дайындаганда эл каршы болгон, доконцалар каршы болгон. Каршы болгондо айткан интервьюда мен 3 күндөн бери өзүм таппай атам, ал мага советник болбойт деген, мен иштен кетирем аны тапсам деген. Туура. Эми азыр доконцалар мындай болуп атат да. Мыйзамды дагы деле караган жок, чынын айтыш керек. Ким президентти колдосо, ал эмне кылып атат, аны көзгө илбей эле колдосо, мындайча айтканда пакта койсо да. Ошол адам, а бирок мыйзамдуулук жөнүндө сөз кылса, адилеттүүлүккө чакырса, алар бизге душман деген түшүнүкпен жүрөт. Бул кем акылдык, бул түркөйлүк. Ошентип айтып жүргөндөргө айтат элем да. Эми бүгүн эле чыгып аткан жокпуз. Бир нече жылдан бери эфирлерди кылып атабыз, пикирлерибизди айтып атабыз. Ар кандай сын пикир айткандар бар, бирок ошонун арасында дагы деле түшүнбөй жүргөндөр бар. Сынды айтса да, мындай орду менен айтса туура болмок. Азыр түшүнүктүү болуш үчүн буга чейин 1 мүнөттөн мурда биздин оператор Акылбек Жапаров боюнча Садыр Жапаров эмне деген маселеде ошол биздин оператор азыр толуктап кетти. Мен Акылбек Жапаровду кеңешчи кылып алганмын. Бирок башында канча күндөн бери мен Акылбек Жапаровдун жүзүн дагы түсүн да көрө элекмин деген бул Садыр Жапаров. Эми мындан кийин даже советник болбойт деген. Мен адашпасам, мындан кийин ал киши мага кеңешчи болбойт. Мындайча айтканда ал киши менен мен кызматташпайм дегендей эле кылып койгон да. Бүгүнкү күндө таң калыштуусу эмнеде? Таң калыштуусу Өзүнүн сөзүнө каршы болот. Кызматташпайм деген. Эми ал түшүнүктүү эле өзүнүн сөзүнө каршы чыгып атат деген сөздү бул азыр бир 5-класстагы балдар айтчу болуп калды. Себептен алар деле үйрөнүп алды да. Азыр бир 5-класстагы баланы эй, сен эмне кылдың десе, сабакты аткардым деп, 1 сааттан кийин жок, мен сабакты аткара элек болчумун деген бул даже бизде окуучуларга дагы таасири тийип атат да. Бул калп сөздүнчү. Калптын казаны кайнабайт, бул элге жакшы эле мындай жугуп баратат да. Себеби эмнеде? Берип койбойсуң мага. Достор, мен эмнени сурап атам? Ишенип койгула, бул планшетсиз мен эч жакка бара албайм. Ошон үчүн бул планшетти алып койду да ал жаккачы. Мен ал планшетти ал жакка алып койгондо мен тилим жутуп алам. Ошондуктан достор, туура түшүнөсүздөр. Планшет каерде жүрөт, мен ошол жерде жүрөм. Мен жүргөн жерде планшет жүрбөйт. Мен планшет жүргөн жерде жүрүп атам. Ошондуктан достор, бул планшетти чыгарган адам Стив Джобс деп коет. Ал кишиге эми кайтыш болуп кеткен ыраазычылыктар болсун, ошо жаткан жери жайлуу болсун. Пайдасы тийип атабы? Пайдасы тийип атат, бирок ким үчүн чыгарган экен көрүп атасыңар азыр. Мен үчүн дагы бирөө үчүн чыгарыптыр. Аны ушундай өткөзүп коелу достор. Акылбек Жапаровга келсек кайра. Акылбек Жапаров ким бул? Кандай фигура? Мен ушундай сезем да. Акылбек Жапаров Акаевдин убагында Акылбек Жапаров эле. Акаевди мен адашпасам анда кичинекейлик, бирок угуп жүрөбүз. Ушундай сөздөрдү айтчу дейт. Аскар Акаевди сиз менин ханымсыз. Сиз биздин ханыбызсыз. Ваше превосходство, уважаемый деп
Ваше Величество деп моя прелесть дегенге чейин барчу эле да. Жанакы Властелин колесдегидечи ошондой деп жүргөн киши Атамбаевдин малына балдарын ташып. жок. Ошондой деп турган киши Ооба. Акаевди кече эмне деди? Туурабы? Бир канча сөздү айтты, аны баары билет. Бакиевдин убагында Акылбек Жапаров ким болуп турду? Эми азыр Атамбаевдин убагында. Айланайын, бул чо за фигура? Ким бул өзү? Мен ушундай ойлоп калам. Мына планшетке жазып берген информациянын бардыгы Акылбек Жапаров берип аткандай эле сезилет магачы. Себеп дегенде ушул күндө ишенесиңерби? Менин бул жеке оюм Акылбек Жапаров главный фигура деп көрүнөт да. Себеп дегенде убагында билесиңер, Атамбаев Сооронбай Жээнбековду кызматка келгенден кийин мен Жээнбековду коюп куурчак кылып мен ушунун астында мындай өзүм башкара берем деген ниеттерин билгизди, андай деген мамиледе жүрбөдү беле. Айланайын, бул ниетсиз эле, башкасыз эле Акылбек Жапаров оңой эле куурчак кылып алды го буларды. Ошондой сезилет мен үчүнчү. Мен оюмча бул ыңгайлуу адам да. Бул баарына көнөт. Мисалы ар бир бийликтин ушуна келет атпайбы? Азыркы балким министрлер кабинети мурунку Улукбек Марипов да кимдир бирөөгө ыңгайсызыраак болуп калышы мүмкүн. Анан ыңгайлуу адам керек болду да. Мен ойлойм, сиз жана жогоруда баарын атап кеттиңиз. Акаевге эмне деген, Бакиевге эмне деген, Атамбаевга кандай кызмат кылып жүрдү, балдарын садикке ташып. Эми аны мен айткан жокмун, аны көргөндөр айтып атат да, бул факт. Бүгүнкүгө дагы ошондой кызматты кылып жүрүп жетти деп ойлойм да. Ыңгайлуу. Айтса көнөт, өзүнүн мындай план программасы жок, көз карашы жок, жөн эле чыгып айтып сүйлөп коюп эле жүргөн адам катары. Кимдир бирөөлөр айтат, өтө мыкты экономист дейт. Экономист болсо ал тармакта иштеп келет атпайбы канча жылдан бери? Эмне өзгөрттү? Түшүнүктүү. Мындай да, мен 2014-жылдары айылдык кеңеш депутаты болуп иштегенде, жаш депутат болгом. Ал эң жаш депутаттардын биринде иштеп, ошондо мен айылдык өкмөтүн баары билет, билсе. Ошол жерде бизде бир бухгалтер бар эле да. Бухгалтер бар эле да. Ошол бухгалтер мага чейин дагы бухгалтер болуп жүргөн. Ишенесиңби? Ушул күндө да бухгалтер. Бардык алмашат, айыл өкмөт алмашат, кичи бухгалтер алмашат, иш замы алмашат, төрага алмашат, депутаттар алмашат, бирок ошол алмашпайт да. Анан мен себебин карап неме кылдым да. Ар бир айыл өкмөт эмне келгенде ошону кайра эле ошону тандап алат. Андан күчтүү бухгалтер жокпу деп сурап калчумун. Сурап калсам кийин айыл өкмөт кеткенден кийин башкалары айтат эле да. Айыл өкмөт эмес, башкалары айтат эле. Бул өтө ыңгайлуу адам депчи. Себеби эмнеде? Себеби башынан бери кимдин эмне кылып жүргөнүн, кимдин канча жерде гектар жерлери бар, ким кайсыл жерден аренда платаны, жер налогдорун кимге төлөйт, мамлекетке төлөйбү же буларга төлөйбү деген бул бүт ключевой. Булар бунун колунда бүт финансы дегенчи. Акылбек Жапаров так ушундай көрүнөт да мен үчүнчү. Анан бул жерде кумтөр жана башка маселелерде биз кумтөрдү жыргаттык, кыйраттык дегендердин бардыгы ал мен үчүн азыр уламыш, мен үчүн жомок. Ошон үчүн урматтуу мекендештер, буну мен баса белгилеп айткым келет. Биз сүйүнгөнгө азыр эрте. Өтө эрте сүйүнбөйлү. Ошондуктан мен дагы айтайын, Садыр Жапаров 1 жыл мурда, 1 жылдан ашты келгенде, бирок 1 жыл мурда айтты эле 6 секунд деп айтты, 6 күн деп айтты, 60 күн деп айтты, 2 ай бергиле, 3 ай бергиле, 6 ай бергиле деп отуруп, мына 1 жылдан өттү. Азыр эми бул Жапаровдор убакыт сурагандан тойбойт атат да. Анан кээ биркилер айтат, пут тосуулар болуп атат. Жаңы эле бирөөлөр айтып кетти, биз эфирде көрүп отурдук. Булардын колун, булардын колун ким байлап атат, ким тосуп атат? Тосуп атса айтпайбы? Досу бүт көздөр ошонун колунда, досунун колунда. Айтпайбы? Мына сен бутуң чабып атат, мына сен бутуң тосуп атат деп туруп. Мына эл билбейби ким бутун тосуп атат, ким ага убакыт бербей атат. Убакыт берип тажадык бизчи. Биз убакыт бере берип эл кечирип койгула.
убакыт өтө тар. Анан кийин азыр дагы үмүт деп бирөөлөр айтып атат, үмүт кылалы, кече эле келди дейт. Кече келген жок да, Жапаровдорчу. Эски Жапаровы 15 жыл эмес 30 жылдан бери кызматта. Акылбек Жапаров. Анан дагы бир сайрап чыгышпасын до концалары. А бул Жапаров, бул деле 30 жылдан бери ошолордун казанында кайнап жүргөн Жапаров. Бул Садыр Жапаров жөнүндө айттым мен. Жок, булар айтып атат, жоктон бар болуп келип калган депчи. Анан бул Бакиевдин убагындагы Жапаров. Андан кийин Атамбаевдин убагындагы Жапаровдор. Акаевдин убагында жүргөн Жапаровдор. Акаевдин арызын ушул алып келген Текебаев менен. Ишенип кое бериңиздер, Жапаровдор 30 жылдан бери казанда кайнап жүргөн Жапаровдор. Анан биз кече келди, убакыт берели деп, убакыт жок. Үмүт деген реалдуу болуш керек деп дайым айтабыз го. Реалдуу кылалы үмүттү. Башында келгенде айланайын. Планшетти окуй албай, эки сөз айта албаган адам реалдуу жашоодо бирдемке өзгөртө алабы? Тажрыйба ушул жактан башталат. Бул бир маселе. Экинчи маселе, Акылбек Жапаровго 1 жыл убакыт берели деп атат. Бюджетти мынанча миң, миң деп айтасыз, кечиресиз, миң эмес, миллиард достор, миллиард. Миллиардтар жөнүндө сөз болуп атат. Акылбек Жапаров 600 миллиардка көтөрөт дедичи, 400 миллиардка деди, 400 миллиардка. Биздин азыр карызыбыздан 10 эсе. Көп Жок, 100 эсе көп. Сырткы карызыбыз доллар менен болгондо быйыл киргизген киреше ошого почти тең болуп калат. 400 миллиард киргизсе ошол биздин карызыбызга сырткы карыз төлөгөнгө жетет. Жок. 1 жылдык немеси ошончо болот. Доллар кылып көрбөйсүңбү? Доллар кылып. Ал бул 400 миллиард сом деп айтып атышабы? Доллар деген жок. Жок, сом. 400 миллиард сомго. Мен 400 миллиард доллар деп кечиресиңер достор, сөкпөгүлө суранам. Мен өзүм адашып алыпмын, маалыматты туура эмес көрүп алып, сөкпөгүлө. Анан энеме ата маслат элеңер, өзүм асылга сурайынчы. Маселе ушунда. Бирок 1 жыл убакыт берели деп атат. Биздин алдыбызда, бизде эртең кыш. 1 айдан кийин, 2 айдан кийин кыш. Урматтуулар, урматсыздар. Кыш эртең. Ушул акыбалга алып келгендер Текебаевден баш болуп 120 депутат каш болуп туруп, бүт бардыгы ушул шансты ошолор берген. Бүгүн аттен кылбай эле коюшсун эч кимисичи. Аттен кылбаңыздар, суранч. Себептен силер ошол жерде подписывались. Ушулардын келип иштешине. Ошол моментте сен мында колуңдан келбейт. Сен мынаны кылбайсың, мыйзам бузуу болуп атат деп туруп, ушул күнгө алып келбей, ай жогорку кеңештин депутаттыкты 1 жылга созбой, ошол эле акча кетип атат, ошол эле карызга батып атабыз. Ошол убагында кылып, убагында мыйзамдуу жолун көрсөтүп койгонуңарда урматтуулар, урматтуу конституциянын аталары жана башкалары, бала чакалары айтсаңар болмок ошол убакта. Мындай акыбалга түшүп келмек эмеспиз. Азыр тезегиңди тер деп атасыңар, кышка даярдангыла деп атасыңар. Ишенип койгула, даяр тургула. Кыргыз элим, кыш өтө оор болот. Ишенип койуңуздар. Себеп дегенде бүт запастарыбыз жок. Ал жактан карыз алабыз деп атат, бул жактан светти бүт калыптары чыгып атат. Бербей атат. Тажикстанбы? Калыптары чыкты. Бетин айтты го, беттерине түкүрүп койду го Тажикстан. Ошого бирөө жол бердиби? Бирөө жол берген жок ошого. Реалдуу жолу кандай? Достор, Сунуш айткыла. Реалдуу жолу мына. Биз өзүбүз күнөөлүүбүз. Ушундай бийлик келип калганда кыргыз эли өзү күнөөлүү. Ушундай акыбалыбызга түшүп калганыбызга биз өзүбүз күнөөлүүбүз. Тандоону туура эмес кылганбыз. Бул 1 адашканбыз, 2 сатылганбыз, 3 көпчүлүгүбүз. Админ ресурс жана башкаларын айтпай эле койгон. Алар байланып калган иттер деп айтса болот алар керек болсо. Бийлигинен эмес, бир креслосунан эмес, көчөдө шыпырып аткан, бийликтин акчасын алып аткандардын бардыгы байланып калган. Жүрөк жок.
чөнтөк менен шайлаганбыз көпчүлүгүбүз. Комментарийге оюңарды жазып алып. Достор, ушул боюнча жана башкалар боюнча комментарий калтырыңыздар. Менин туура эмес, сен айтып атасың, сен деп атасың, сен ушундай экенсиң. Анан кийин сен сын айтып атасың, кылып көрбөйсүңбү? Кылып көрөм. Ишенип койду, кылып көрөбүз. Бирок шанс болсо кылып көрөбүз. Көрөсүңөр достор. Эми азыр Бирөө жазып, сен президент болчу, кел көрөйүнчү, келчи. Көрөбүз. Мен президент болоюн, сен мага жардам берчи. Мен президент болсом, сен жардам бер же болбосо. Же болбосо кол чапканыңды токтот дагы. Урматтуу Садыр Жапаров, сиз могул жерде туура эмес кылып атасыз. Мынандайды айткансыз, айткан сөзүңүзгө туруңуз деп туруп, көчөгө чыгып айт сен дагы мага окшоп. алар айта албайт. Сындап кол чабып туруп, айланайын. Эми хватит, чынын айтайынбы? Подхалимствоны. Мындай түшүндүрмө сунуш иретинде айтайын, анан сунуш деп атат. Чындыгында сынды айтпай, сунушта айта алчы. Мен өзүм эле бир нерсеге күбө болдум, мен ошону мындай бир кыска нуска түшүндүрүп берүүгө аракет кылайын, анан ойлонуп көрөсүздөр. Көпчүлүк айтып атат, азыр биз коррупционерлерди колго чапсак эле, анан кандайдыр бирөөлөрдөн акча төктүрсөк эле экономикабыз гүлдөп өсүп көктөп кетет. Андай болбойт да, туугандар. Биз кыргыз эли талап кылышты билбей калдык. Биз кошоматчылыкты гана кылышты аябай өздөштүрдүк. Мен буну эмне үчүн айттым? Мына сыртта азыр Кыргызстандын булуң бурчунда, Россияда жана башка мамлекетте кыргыз агаларыбыз, эжелерибиз, карындаштарыбыз, негизи кыргыздарыбыз иштеп жүрөт убактылуу. Ар бир жерде, айрыкча мына Москва, Россияда, Москва шаарында мекендештер айыл менен, же болбосо айыл өкмөтү менен фонд түзгөн. Ар бир айылдын ошо сыртта жүргөн уул кыздары фонд түзгөн. Ал жерге 500дөн, 1000 сомдон, 200 рубль, 300 рубльден ай сайын ошол Москва шаарында жашап жүргөндөр жыйнашат. Алардын фондунда кээ биринде 2 миллион, кээ биринде 3 миллион, кээ биринде миллион бар. Мына ошол жыйналган акчаларын Кыргызстанга салып, айылындагы мектебинин абалына, же болбосо бала бакчага, же болбосо суу чыгарууга жумшап атышат. Бирок аны мамлекет кылыш керек эле. Алар ал жакта өз тиригилигин кылып, бул жерде жумуш жоктуктан ал жакта кыйналып жүрүшөт. Өздөрүнүн үй бүлөсүн, бала чакасын, ата-энесин багып атышат, мээнет кылып. Анысы аз келгенси мамлекетке караган имараттарды да оңдоп берүүгө милдеттүү эмес да алар. Мына ушул жерде отурган Акылбек Жапаров мына келди азыр министрлик кабин аткаруу кызматына. Булар кыргыз элине шарт түзүш керек биринчиден. Жумушсуз менен камсыз кылыш керек. Завод, фабрикаларды салыш керек. Садыр Жапаров айтпадыбы эле Өзбекстанга барып келгенде? Мен уялдым деп. Бизде бир тиш чукуган тиш чукугуч чыгара албайт экенбиз Кыргызстанда. Алар самолет чыгарып атат деп. Келгенден кийин деле бир завод, фабрика салууга план болгон жокту, каяктагы шаар салууга план болду го. Ал шаарда эмне кылып жумуш кылат кыргыз эли? Кантип иштейт? Ошон үчүн бизде 7 областка, райондорго, шаарларга завод, фабрикаларды салыш керек, ишканаларды түзүш керек, өзүбүздүн өндүрүш болуш керек. Ошондо гана экономика өнүгөт. Мына бүгүн дыйкандарды эле карап көрүңүздөр. Алма өрүк жыйнаган дыйкандардан сураңыздар, Баткенден, Ысык көлдөн, Ноокаттык туугандардан сураңыздар. Алмаларын кайда сатып атат? Бизде айыл чарба министрлиги, мамлекеттеги айыл чарба министрлиги ошол дыйкандарыбызды колдоо иретинде алма өрүгүн алып, башка чет мамлекеттер мененби, башка өлкөлөр менен келишим түзүп келсе, дыйкандардан мен силерден мисалга айтам, 60 сомдон сатып алам. Мага саткыла, айыл чарба министрлиги бардыгын министрлик сатып алса, аны барып башка мамлекет менен келишим түзүп келип, каалаган ценасын сатса болот да. Болот. Бүгүн дыйкандар Европага чейин, Россияга чейин өздөрү кыйналып, кысталып, жолдордон өткөрбөй, ар кандай тоскоолдуктарга дуушар болуп өздөрү сатып жүрөт. Анан кайда бизде өнүгүү? Даже мына элементарный ушул дыйкандарыбызды колдой албай атабыз. Суроо. Азыр Марипов неге кетти? Силер өзүңөрчө мына аналитиктер айткылачы. Себепчи мына саясатта сеп салып шуга болуп жүрөсүңөр дарылаш. Силердин оюңарча кайсыл жерден жазды Марипов? Неге муну алмаштырыш керек болуп калды? Мындай да, бул азыр бизде оператор мындай суроо берип атат. Улукбек Марипов эмне үчүн кетти деген суроо болду. Улукбек Марипов өз убактысында булардын задачасында жана башкасында
өз ишин алып барды. Мгм. Кандайдыр бир деңгээлде. Мгм. Алар булардын задачасы болгондой эле бул жердечи. Задачаны аткарды, кетти. Себеп дегенде жанакы Оштун мэрин Бишкекке алып келип 15 күндөн кийин эле кайра кое берип койду го. Ушундай эле нерсе болду да. Бул сценарий десе да болот бул нерсеничи. Улукбек Марипов келди убагында. Ал убакта аябай ушундай бир катуу талкуу болуп аткан, жаштар келсин деп атканда, ушу жаштардын арасына алып келип коюп эле команданы мындай ар кандай түрдө алып келишти кылды. Улукбек Мариповду өзүнүн ишин алып кеткенде мындай болду да. Ал бүгүнкү күндө эч ким эмес азыр. Иштеп атканда эч ким болгон жок да. Себеп дегенде аткарса, кылса, анда көп нерселерде буларга каршы чыкмак. Ал билет болчу. Мисалы. Ал билет болчу качан? Мыйзамдуу кетип атабызбы, кетпей атабызбы, ал билет болчу. Ал буларга караганда акылдуураакпы? Сөзсүз түрдө. Баягы азаттыкта, дебатта Текебаев бир сөз айтты да, Акылбек Жапаровду көзөмөлдөп турам деди президент. Аны көзөмөлдөш үчүн ага караганда эки эсе эстүүрөөк, эки эсе кыйыныраак болуш керек деген сөздү айтты. Ооба, бул туура айтты. Ошондо мындай өзүңөрчө мындай калыспай айтып көрсөңөр. Кимиси кыйыныраак? Марипов кыйын болчу чындыгында, буларга караганда. Экөөнөн да. Президентке караганда дагы, Камчыбек Ташиевке караганда дагы. Түзүк болчу, а? Түзүк болчу и талкууракта болчу. Себеп дегенде билесизби? Жанакы мындай болду да. Сен сөзүң угулата билбейм, бирок мен сага жооп берейин, сен сөзүңдү кайра кайталабай. Мындай болду да. Реалдуу иш кылыш үчүн аракет кылып атабыз. Бирок мен азыр силерди кет десеңер, мен бүгүн кеткенге да даярмын деген сөзү бул эркектик сөз болгон. Мен азыркы суроого да, мен таң калыштуу жерим бар да. Улук сөз берип атпайсызбы? Улукбек Марипов эмнеге кетти? Акылбек Жапаров эмнеге келди? Улукбек Мариповдун кетүү себеби жок болуп атпайбы? Түшүндүрмө бербей атат. Мен таппай атам эч жерден. Мисалы бир жумушунда алешендик кылса, же болбосо кызматына кандайдыр бир аркалай албай калса, анда кетиш керек эле, аны айтыш керек эле. Бирок жок. Же сиз окудуңузбу? Бул жерде мындай деген маселе бар да. Вдруг деген жери бар. Жок, вдруг. Кавычкада. Жок, вдругтан мындай деген мурда сөз бар, токтоп тур. Вдруг бирдемке туура эмес маалыматтар кетип калса, кийин тарыхта аны мен кылган эмесмин. Ал ошонун убагында болгон. Деген сөз кетет. Крайныйды издеп атышат. Крайныйды бул убакытка чейин издеп келишкен. Эмне үчүн бизде Кыргызстанда бир жылда эмес, 4-5 жылда алайын 10 дон алмашат. Премьер-министрлер. Эмне үчүн? садага чагылат. Себеп дегенде алар ишенип коер. Аларды алмаштыруу, мен достор ушуну баса белгилеп кетейин. Уурулардын мындай офшордук деген шотто акчалары болгондо, алар обналичивать денег дегендин башкача түрү бар болчу да. Убагында билесиңерби, мына Раим Матраимовдун иликтөөсүндө бир канча сумма акча карыз деп сырттан акчаны черный ход менен алып чыгып, кайра официалдуу таза жол менен алып келип туруп, обналичивать денег менен Кыргызстанда бизнестерди кылып жүрөт деп атпады беле? Иштерди кылып жүрөт депчи, фонд аркылуу отортуп. Бул жерде ишенип коер, премьер-министр ошондой эле чабылгандай эле да, сезилип, ошондой сезилет мен үчүн. Жем чабылгандан дагы мисалы буга чейинки премьер-министрлерге, анда өкмөт болчу, өкмөттөр. Кандайдыр бир дарегине олуттуу иш айтылган да, монда кыла албадың. Же болбосо могул себеп менен айдап атабыз деп мындай бир Кыргызстанда дүң болуп турчу да. Бунда жок болуп атпайбы? Ошону мен түшүнбөй атам. Анан мен ойлоп койдум. Жанакындай башаламандык кырдаалда балким Улукбек Марипов кимдир бирөөнүн кадры. Келишим менен келген. Бул дагы бир жол. Сетке сүрүп чыгарып, өзүбүздүн кадрды алып келип коюу, жана бизге ийкемдүү адам керек дегендей кадамды кылып атабы деген ой. Дагы бир жолу. Бул жерде дагы бир нерсе бар. Мынтип атат да. Азыр бул киши келди, 3 адам алмашты. Новиковдон башталган Марипов, азыр Люстрация ага деле жооп бербей атышат. Менин бутума тоскоолдук кылып аткан ушулар болуп атат деген сөздөр чыгат да эртеңчи. Чыгып калышы мүмкүн, көрөсүң го.
болушу мүмкүн достор. Аны да көрөбүз. Менин кыла турган пландарым, иштеримдин баардыгын ушулар тоскоолдук болуп аткан дегенди элестетилчү. Бүгүн соц тармактарда ар түрдүү версиялар айтылды. Кээ бирөөлөр Улукбек Марипов бул Райымбек Матраимовдун кадры болчу. Өткөнкү жылдагы парламенттик шайлоого Мекеним Кыргызстандын катарына барган болчу. Аны баягы төңкөрүштөн кийин Райымбек Матраимов койгон. Ошол немеге баягы Новиковду кетирип, ошонун ордуна ушул болуп, мындайча айтканда, көмүскөдөн Райымбек Матраимов башкарып турган кандайдыр бир мааниде. Бийликтин бир четин ээлеп турган. Бирок азыр немени кетирүү менен мындайча айтканда баягы келишим бузулду, тандем бузулду деп атат да. Райымбек Матраимов менен азыркы бийлик башындагылардын тандеми бузулду деген дагы ойлор айтылды. Кандай дейсиңер ушуга? Анда договор ровно 1 жылга болуп турду анда, Жок, бу жерде азыркы бийлик башындагылар мындай типа шайлоо алдынан кидайт этти, эртең ынтымак өтүп кетпесин деп, бул эми кабинет министрлер кабинетин жетектеп турса таасир этиши мүмкүн да кандайдыр мааниде шайлоого өтүшүнө. Админ ресурсту колдонууда башка да таасир этип коюп, ынтымакта шанс көбөйүп кетип, былтыркы эле абал, былтыркы биримдик менен Мекеним Кыргызстандын тирешип калбасын деп, кайталанып калбасын деп, булар алдын ала кидайт этти деген версиялар болду да бүгүн соц тармактарда. Мисалы мындай да, bunday версияларды жөнөкөй адамдар айта бербейт биринчиден. Мындай версияларды чындыгына жараша бирөө комментарий жазат да. Сөз түрдө, себептен бул өздүк булактардан чыгат мындай маселелерчи. Ошондуктан бул чындыгына жараша болушу мүмкүн. Бул бир. Экинчиден, шайлоо таза болуш үчүн кеп ал фигураларда эмес да. Шайлоо таза болуш үчүн. Шайлоонун таза болушуну көзөмөлдөгөн бул президент болот дайыма эле. Анан Боршайком. Боршайкомду дагы айтышат көпчүлүгү. БШКда азыр мыйзамы жазылып, эми силер радиодон жана башкадан угуп атасыңар. БШК жооп берип атат. Биз эч кимге баш ийбейбиз, эч кимдин приказын аткарбайбыз, биз өзүбүзчө биз бийликпиз дегендей кылып айтып атат да. Кечирет. Кечирип койсун. Бирок эми бизде дайым кийлигиши эле бурмаланып келип атат. Сөзсүз бурмаланат, сөзсүз кийлигишет. Эми Акыркы подсчет ошондо сүйлөшүүлөрдөн кийин чыгат подсчет. Ишенип коер эле, былтыркы жылдан 4 октябрда өткөн шайлоодон ишенбесеңер статистиканы карап колду достор. Мен анализ жүргүзүп көрдүм. Бир партия, эмас бүтүн Кыргызстан десем булар дагы дешет. Бүтүн Кыргызстан партиясы 7,4% менен 4 октябрда өтүп атат. Эртеси подсчет болгондон кийин 0,2% кылдыга түшүп атат. Бир эле партия ушул. Анан калганы биримдик Мекеним Кыргызстан 16.000 андамындай болуп, алардыкы да жокко чыкты. Бирок алардыкы эмне үчүн жокко чыкты белгилүү. Акчага жанакындай бузулуп кеткен шайлоолордун артынан чыкты. Ушундай эле болбош үчүн урматтуу калайык калк, эл сатылбагыла сураныч. Бир гана таза шайлоо өткөзүш үчүн президентке да ишенбе. БШКсына да ишенбе. Өзүң шайлоого барып, шайлоого катышып, өзүң берген добушуңду сакта, корго. Аягына чейин. Азыр жерде Сайфиддин Мырзакулов деген мырза жазып атат. Жакында Ташиевде кетиши мүмкүн деген божомол сөзүн айтып атат. Буга кандай дейсиңер? Буга билбейм, буга мындай азыр кетүү маселесинде сөз жок. Бирок Акылбек Жапаровдун ордунда Ташиев келиш керек деп жактоочулары, мактоочулары айтып телевидениядан чыгышты. Ташиев премьер-министр болуш керек деп. Бирок буга акырын келе атышат. Башкасын эмес, буга акырын келе атышат. Демек жогорку кеңеште Райымбек Матраимов кайрадан бажыга келсин деген депутаттар болду. Буга кандай дейсиңер? Жогорку кеңеште бажыга кайра Матраимов келсин дегендер кимдер? Бизнесмендер. Кимдер? Чөнтөгө жукарып калгандар. Текебаевдин жооп бериши боюнча Садыр Жапаровго сатылган депутаттар деп Текебаев ошондой комментарийлерди аларды. Негедир Садыр Жапаровго сатылган адамдар Райым Матраимовду мактай баштады. Мактай баштады да. Себеп дегенде бир чөнтөкчү болуп калганы булар башынан эле көрүнүп турат. Жанагы Райымбек Матраимовду Орозайым ууру деп койду деп арсылдап, үрүп, кыйкырып чыгышты го.
урматтуу айкырган кыйкыргандар, мен силерге ошол убакта айтамын деп неме кыла албай аттым эле, эми айтып коеюн. Райымбек Матраимов ууру эмес десеңер, анда Камчыбек Ташиевден сурагыла. Юрист президенттен да сурап алгыла. Доконцалар алло деп сурап койсоңор, силерде достук бар, билем. Ким аркылуу чыгасыңар билем го. Сурап койгула. Юридикалык терминде мындай бар. Штраф төлөдүңбү? Айыптуусуң. Сен төлөдүң, мойнуңа алдың. Сен, значит, уурусуң. Мындан вывод чыгаргыла. Ошон үчүн айтып койгон оз жаман деп силер үрүп ал жак бул жактан чыгасыңар, бирок достор, бул факт. Бул фактты Камчыбек Ташиев өзү тастыктады. И Садыр Жапаров ага дагы кошумча жооп берди. Райым Матраимов акча төлөдү деп, жок, бүгүн да Камчыбек Ташиев акча төлөдү деп айтты. Значит, ал ууру болгон экен да. Ууру болбосо доказать этмек. Керек болсо башкаларга окшоп кошуп жатмак. Мен ууру эмесмин деп. Мындай десең, Акылбек Жапаровдун деле мындай кыңыр иштери толтура чыкканда, Акылбек Жапаров миллиондорду кредит алып туруп, кийин мыйзам чыгарып, аны мамлекет тарабынан кечтирип, өз элик кылып калган учурлар болгон да Акылбек Жапаров. Сөзсүз болгон. Азыр бийликке ушундай адамдар аябай мындай керек моментта, аябай керек буларчы. Акылбек Жапаров, элестетиңер, Акылбек Жапаров Райым Матраимовдон да бай болушу мүмкүн. Акылбек Жапаровду кассандан да көп нерсе чыгышы мүмкүн. Жок, бир эле Бирок суроо да. Акылбек Жапаров бизнесмен эмес. Экономист. Туурабы? Бардыгы мактап атпайбы, мыкты экономист, депутат. Бирок өмүр бою ошол мамлекетте кызматта иштептир. Мейли депутаттын айлыгы канча? 35-40 миң дейли. Экономист болуп жүрүп канча алды дейли? Мейли 30 миң дейли. Бирок ошол айлык менен мындай азыркыдай мейманкана курууга мүмкүнбү? Мүмкүнбү? Мисалы, мен 70 миң рубльден алып Москвада 9 жыл иштедим. Мен андай сабаган жокмун. Мисалы, алар 30 миңден эле алып жүрөт. Мындай чаканараак үй гана тургузууга мүмкүн да ошо 9 жылда. А булар мейманканалар салып атпайбы, заңыратып. достор, Мындай логика да болуш керек да. Анан бир видео бар. Мына пахта коюучу боюнча алдына салбаган Талант Анарбаев агабыз да. Ошол дагы видеоролик тартып чыгарган. Бир канча гектар жерди тосуп алыптыр. Бул Акылбек Жапаровдук экен деген. ысык көлү кетип аткан жол болуш керек сол жакта. Азыр ал жерди кандай алды? Кантип алды? Бүгүн Талант Анарбаев каякта деп сурагым келди. Талант Анарбаев эми бул жанакында эле бир сөз айттык элек, буга наам берилбей калды. Пахта наам алган өзүнө жараша. Эми эл берген, анда консалар берген сөзсүз түрдө. Бирок урматтуу Садыр Жапаров, сиздин ошол артыңыздан чуркап жүргөн Талант Анарбаевке эл суранып атат деген сөздөр чыгып атат, бирок биз да суранабыз. Ошону жерде калтырбаңыз. Достор, бүгүнкү маселе ушундай. Биздин сөзүбүзгө мындай далил жок, фактылар жок, анда мындай десеңер, ал силердин өзүңөр жеке пикириңер, жеке оюңар. Анан жок, сөзүңөр туура, кошулабыз десеңер, жөн гана кошулуп калбай, достор. Сөзсүз түрдө ой пикириңиздерди комментарийга жаза кетиңиздер. Дамир Момунбеков деген жазып атат да. Суроого макул жооп берип коелучу. Эгерде Акылбек Жапаров бюджетти 400 миллиардка чыгарбаса дейт, чара көрөм деп жатат дейт. Садыр Жапаров айтпадыбы чара көрөм деп, ошону айтып атат. Биринчи, Кандай болот? Кийинки жылы 400 миллиард сомго жетпей калса дейт. Не чара көрүш мүмкүн? сөз мындай. Биринчи Садыр Жапаров Акылбекке чара көргөндөн көрө биринчи өзүнө чара көрсүн. Бул бир. Себеп дегенде бир жыл мурда өзү ушундай сөз берген. Мен Кыргызстанды көтөрүп ийем деп. Ал сөздөрдүн баарыңыздар билесиздер, көргөнсүздөр. Ошон үчүн Акылбек Жапаровду чара көргөндөн көрө биринчи Садыр Жапаров өзүнө өзү чара көрсүн. Өзүнө өзү сөзүнө жооп берсин. Бул туура эмес ой жүгүртүү да.
мен азыр чара көрөм деп атпайбы? Мындай болуп атат да. Анын андай деңгээлге жеткиришине мен ишенбейм. Мындай менин жеке көз карашымда 400 миллиард сомго биздин экономиканы көтөрүп коюшуна мен ишенбейм. Чара көрүшүнө ишенем. Себеп дегенде ар ким өзүн актагысы келет, анан ошол эле өкмөт башчылар бизде ар дайым садага чабалат. Ошондой болушу мүмкүн. Дагы бир жыл суроо калат ошол менен. Бирок колунан келбеген бирөөнү алып келгенден мурда колунан келе турган жаман көрсөң дагы, жактырбасаң дагы, мисалы мыкты кадрлар көп Кыргызстанда, толуп тура. Ишенип көр. Ошолорду алып келсе, ошолор өндүрүп өстүрсө жакшы болот эле. Аны жеке өзүнүн кызыкчылыгы эмес, бүтүндөй республика элдин кызыкчылыгы үчүнчү, мамлекеттин Бизде азыр андай саясат жүргөн жок. Кошумча сөзүңө ушул сөзүңө. И жүрбөйт дагы жакын арада. Ошол реалдуу адамдар, таза адамдар ушул бийлик менен иштешкенге азыр макулдугун бербейби? Вот бул жерде вопрос. Булар менен кызматташпайм деген адамдар көп азыр, көбөйдү. Ошон үчүн айласыз жоктон барып аткан. Ошон үчүн бул бийлик менен кызматташпайм деген адамдардын көпчүлүгү бир мандаттуудан жана партиядан көпчүлүгү депутатка кетип баратат. Кызмат ордунан кетип, кызмат ордунан отура берсе болмок көпчүлүгү эле. Бирок биз кызмат ордун таштайбыз, бирок биз депутатка барабыз дегендер көбөйдү. Бир сөз менен айтканда, Акылбек Жапаров чынын айтсак жарабайт. Буну биз эле экөөбүз эле айткан жокпуз. Бүтүндөй коомчулук айтып атат. Анан эми жанакы кол алдында иштеп жүргөндөр же болбосо бергенин жеп калгандар албетте алар коргоп, колдоп чыгат. Аларга Кыргызстандын, кыргыз элинин тагдыры кызыктырбайт. Аларга бир гана ошол Жапаров, Акылбек Жапаровдун тагдыры кызыктырат. Ошон үчүн алар үрө берет. Биз ага көңүл бурабыз. Дагы кошумча, сен сурооңо дагы кошумча кошуп коеюн. Акылбек Жапаровдун чарасы боюнча бул кыргыз элини убактылуу успокоить этүү, кыргыз элини убактылуу соротуу, убактылуу конфет берип туруу, шайлоонун аман эсен өткөзүп алуу жана кыштан чыгып кетүү. Ишенип койгула эле 30 жылдан бою, 25 жылдан бери оңдобогон, салымын кошпогон, өзүнүн билгенин айтпаган Акылбек Жапаров бир жылда эчтемкени кылбайт. Билгенин көп эле айткан. Акылбек Жапаров айтпаган деп болбойт. Ал биринчи эле болгондо 7 областты 7 өлкөгө бөлүп берүүнү сунуштаган. 7 областты 7 өлкөгө бөлүп берүүнү сунуштаган. Дагы бардык Кыргызстандын жарандарын эшелон кылып чет мамлекетке жөнөтүшүбүз керек. Миграцияга айдоону сунуштаган. Хипик программасын киребиз деп автор ушул Акылбек Жапаров. Алдында Кыргызстан баягы валюталык жактан, мындай экономикалык жактан толугу менен көз карандысыздыгын жоготот болчу, эгемендигин жоготот болчу. Ошол программанын автору Акылбек Жапаров. Айтпаганда аны күнөөлөө болбойт да, айтып жүрөт да. Бирок только тетири Кыргызстан эгемендүүлүгүнө доо кетирүүчү сунуштарды берет дайыма. Анда до концалар мага мындай уруксат берсең, мен бир сөз айтайын. Анда окшошкондор окшошуп кошулуп алыптыр да. Жалаң окшошкондор биригип алыптыр да. Туурабы? Эми азыр Бир суроо бар балдар. Мына Борис Абсатаров деген мырза кайрылып атат. Орто Токой боюнча маалымат барбы? Точно айтып дейт. Бул алабка дагы суу сактагыч боюнча суроо болду. Орто Токой боюнча биз как раз эфирге чыгара турган адамыбызды алып келет окшойбуз. толук маалымат бериш үчүн. Бирок достор, кыргыз жер суулары коргоо кыймылы түзүлгөндөн баштап алар менен да чогуу кызматташканбыз, бирок азыркы күндө маалыматыбыз так жок. Бирок биз сиздерге сөзсүз бул боюнча маалымат беребиз, жооп беребиз. Эми маалыматтарды эч жерге чыгарбаса кабар алышың кыйын, бирок жергиликтүү менен ошо Орто Токой суу сактагычтар менен сүйлөштүм. Так. Алар айтып атат, бизде суу Кыргызстандын башында. Ошол Орто Токой суу сактагычына жайгашкан, жакыныраак жайгашкан айылдын балдары айтып атат. Суу биз тарапта. Бирок суу бизге колдонулбайт. Эми ал башынан эле ушундай. Башынан эле, бирок азыр деле ошондой. Бул чечилди деген маселе эмес. Жок, бул чечилди деген маселе эмес. Бул жерде дагы эле спор бар. Мындай неме кыла турганчы. Бирок булар кече күнү бирөө Ибрагим Жунусов айтты. 94% уже Өзбекстан менен Кыргызстан ортосунда чечилди деген сөздөрүн айтыптыр. Такталып атат. Значит, булар мурда элге так маалымат берип атып,
ооздоруна жанагы айранды ичиңе үйүтүп иштегендей, Сүткө оозу күйгөн айранды үйлөп ичет дейт. ошондой дегендей көп нерсени маалыматты элге жеткизбеге атышат экен анда. Так, бир суроо экен. Ошо менен токтолду. Данияр Кочкоров деген мырзадан Өмүрбек Чиркешевичтин бийликке акырындан каршы чыга баштаган кандай карайсыңар жигиттер? Себеби эмнеде дейт? Урматтуу ким? Данияр Кочкоров. Урматтуу Данияр Кочкоров. Убагында 120 депутатты алдап, сооротуп, силер мындай кылсаңар болот деп, ушул бийликке поддержка берип, убактылуу ошол жерде туруп, колдонулганын билбей калган Өмүрбек Текебаев бүгүнкү күндө оппозиция чыгып атканы бул реалдуу. Эмнеге? Себеп дегенде буну колдонуп кайра таштап коюшту. Андан экинчиси шайлоо башталды. Оппозиция мис бул жерде. Мындай да, салыштырмалуу айтсаңыз түшүнүктүүрөөк болот деп ойлойм. Атамбаевди алып келип, Атамбаевга каршы күчтөрдү бири-бирине тукуруп, кээ бирөөнү сатып алып, кээ бирөөнү коркутуп, Атамбаевди биз күчтүү кылып бекиткенбиз деди. Текебаев өзү айткан да. Азыр дагы ошого бар айтат. Андан кийин ошондой болгондон кийин Атамбаев Текебаевди чаңганда Текебаев оппозицияга өттү. Атамбаевга каршы чыга баштады. Эми караң. Моондо дагы сиз айткандай да, кечээки тополоңдо Текебаевди колдонушту, депутаттарды жыйнашты, көп нерсени мыйзамдаштырса боло берет экен деп, өздөрүнүн мурда кылып жүргөндөй кылыгына салып, мыйзамдаштырып, парламентти чогултуп, беките турган адамды. Иштери бүтүп, жакшы отурукташып алгандан кийин муну менен кызматташпай койду, бүгүн оппозицияга өттү да. Бул сиз айткандай колдонулуп калып калды. Анан бул оппозиция эмес да. Эгерде Өмүрбек Чиркешевич мындай күчтүү инсан болсо, мыйзамдын диктатурасын орното турган, же болбосо мыйзамды көзөмөлдөй турган, ар бирин карап, ошо мыйзам менен гана таянып жүрө турган инсан болсо, анда ошол октябрь окуяларынан бери бүгүнкү күнгө чейин бул туруш керек эле турган жериндечи. Бирок андай болгон жок да. Үндөй, тыптыш жүрдү. Андан кийин мына азыр оппозицияга өтүп атат. Бул болбогон нерсе. Мен бир 2-3 эле адамды көрдүм. Эң башында Мадумаров турат азыр. Ошол маалда айткан, мыйзамсыз. Ошол күндөн бүгүнкү күнгө чейин кабыл алган мыйзамыңар да жогорку кеңештик мыйзамсыз. Себеби мөөнөтү бүткөн. А мыйзамда ошол Текебаев өзү жазган мыйзамында 6-жылга ушундай эгер кырдаал жаралып калса узартылат деген жери жок. 5 жылга шайланат, бүттү. Ал шайлоо давно болуш керек эле. Жигиттер дагы бир неме, Азамат Сапаралиев деген оюн жазып атат. 400 миллиардка чыгарыш үчүн Кумтөрдү Кыргызстанга иштетиш керек дейт. Кумтөр Кыргызстанга иштесе эле 400 миллиардка чыгабы? Бизден киреше, жылдык киреше. Же вообще Кумтөрдү иштетиш мүмкүнбү? Айтып кой коюңар. Кумтөрдү иштетиш бүгүнкү күндө жомок, дагы эле айтам. Кумтөрдү Кыргызстанга иштетиш дагы эле жомок, бирок айтып атышат, Кумтөр бизге иштеп атат, Кумтөр биздики деп көпчүлүк айтып атышат, бирок достор аягына чыгыш элек. Бул маселе чечилдик дагы эле. Кайдасынан зыяны көп болуп калышы дагы бул биз утулуп калышыбыз мүмкүн. Бирок Кудай сактасын. Биз да каалайбыз Кумтөр ушу Кыргызстанга өтүшүнө. Бирок реалдуу мындай көз караштар менен караганыбызда Кумтөр бул жерде такыр тиешеси жок. Бекзат шайлоого аттаныптыр дейт Кыязбек Кыдыршаев. Буга кандай карайсыңар дейт. Ийгиликтер болсун, ак жол, Кудай буйруса бизге окшоп биз баскан жолду сен дагы бас. Сага дагы жакшы жолунда ийгиликтүү мындай өзүң санаалаштарың бар, досторуң бар, колдоочуларың бар. Бирок сен буларга караганда кыйла авторитеттүүрөөксүн. Ошон үчүн ийгилик сага. Жиндирак тарабынанбы? Жок. Ишенип коет. Жок, мындай да. Азыр башкасына караганда Бекзатты мисалы көпчүлүгү аябай неме кылышат, сыйлашат. Бирок колдоочулар көп ишенип коет. Салыштырмалуу айтайын дейм да. Сиз экөөбүз, сиз мага караганда көбүрөөк бастыңыз, мен 5 жылдан бери да. Биз ар дайым бийликке сын айтуу менен ар кандай кыйынчылыкка дуушар болуп, жеке өзүбүздүн керп башыбызда өткөрүп келе атабыз. Ар кандай басым болот, коркутуу болот, үркүтүү болот, ар кандай жолу бар кыскасы. Мисалы ата-эне аркылуу басым жасап көрүшөт, ар кандай өткөрдүк сиз экөөбүз тең.
Бул андай баштан өтө элек бул мындай кукула гана болуп жүргөн бала да. Мен ушундай түшүнөм. Себеби Атамбаев Жээнбеков учурунда эгер чындап азыр мынтип атпайбы, ыйлап, көкүрөк кагып, ачуусун келтирип, мен кыргыз үчүн жаным берем. Жээнбеков менен Атамбаев учурунда каякта эле да, күйсө. Ал го эми Анан сиз айтып атпайсызбы азыр колдоочулары көп, анан мындай азыр көп. Азыр ушу турушта көп, фейктер менен көп. Бирок реалдуулукта аны эч ким деле колдобойт. жок, мен Так, балдар. мындай да кошуп коеюн. Бизде оператор убакыт бүттү, менин колум неме болуп калды деп атат. Ошондуктан достор ачык сөз. Сөз. Бере бериңиз. Убагында сыймык чоң казатты түзүп кухняда аябай кыйкырганда мен ошондо мынтип айттым эле бир сөзүмдө. Ушул жогорку кеңештин депутаттыгына аттангандар МВДдан соттолбогон деген справканы алып и психбольницадан да бир справка алып, анан кийин катталса депчи. Анан ошол аттанган жанакы атын атап өттүң, ошого да кайрылат элем. Бирок бир сире өзүң өтүп койчу ошол жактар. Көрүнүп Бир сире текшерилип кой. Себеп дегенде моюнуң мынтип кыйшыңдап жанакы не алып бересиң, точно ушул бир жериңе катуу удар жегенсиң да. Ошон үчүн текшерилип кой. Эдил Байсалов жөнүндө Нурдин Сайдахматов суроо берип атат да. Байсалов биз өзүбүз билебиз, парламентке келсеңер дагы эч кимди укпайбыз деди го. Биз окуп, биз өкүл шайлаганыбыз бекер болуп калат экен да дейт. Кечирип койсун. Кечирип койсун. Чала, сабатсыз, эчтемкени билбеген спортсмендер болуп атат, бизнесмендер болуп атат. Алардын акыл эмес, алардын жүрөгүндө Кыргызстан менен күйгөн эмес, алар бир гана акча, чөнтөк, өз байлыгы үчүн күйгөндөр келип калгандыктан ошондой чабал бирөөлөр айтмакчы легендардуу парламентке айланган бул парламент такыр бул бийликке тең келе алган эмес. Ошондуктан тазалар, күчтүүлөр келсин, бийликтин ким экенин 5 мүнөттө билдирип коет. Жанакы президент өзү айткан сөзү 6 секундда чувствует дейт. Этесиңер, чын айтайын. Эдил Байсалов жана башкалар айтса да айта берсин. Бирок күчтүү депутаттар келсин, күчтүү шайлоо болуп, таза шайлоо өтсүн. Таза адамдар келгенден кийин булардын ким экенин 5 мүнөттө тагдырын чечип коет. Бүгүнкүдөй мыйзамсыз талаптар, мыйзамсыз закондор алып кирген документтер эчтемке кабыл алынбай калат. Себеп дегенде алар сабаттуу болот. Булар азыр айтып атпайбы? Көп маселелерди биз көрбөй калган экенбиз депчи. Убагында түкүрүктү көрбөй калышкан булар. Ушул легендарлуу парламент, түкүрүктү көрбөй калган парламент сөзсүз түрдө андай жолго бармак. Себеп дегенде алар башында эчтемкени көргөн эмес, и билбейт дагы, ачып окуп койбойт дагы. Ошон үчүн туруп алып ар кимдин ордуна голосовать этип жүрөт. Менде доверенность бар деп. Доверенность. Таза саясатчылар келсин, кечирип койгула. Таза депутаттар келсин, бул бийликтин тагдырын 5 мүнөттө чечип коет. Ишенип кое бериңиздер. Борис Ататаров Орто Токой боюнча маалымат барбы деп кайра сурап атат. Бүгүнчө маалымат жок, бирок Кемпиралык боюнча сурагыла, биз жооп беребиз. Ал Орто Токой сактагычы боюнча дагы Эми ал эл олдундагы сөздөрдө, Жок. мисалы бизге так маалымат айтышыбыз керек. Тийиштүү адамдар чакырып беребиз. Жакындады деп атат. Неге керек экен бул? Урматтуу Борис, ушунчалык маалымат күчтүү керек болсо мессенджерге жаз, иштешели. Бизде кыймыл бар. Жер сууларды коргоо кыймылы бар. Ошону тактайбыз. Кошо иштешебиз. Күйөсүңбү? Жатып алып, сен кыйрып атасың, сен кыйынсың. Давай деп кол чаап тургандан көрө, кошо жардам бер. Чурка, өзүң көр жерине. Маалыматты кайра сурап, көчөгө чыгып, үйдө жатып алып, комментарийлерден эмес, көчөгө чык. Үйдөн эмес, көчөгө чык биринчи. Ошол Борис дагы бир суроо берип тур. Ушул жол менен кетсек, түштүктө азчылык улут болобуз, ушуга оюңар кандай дейт? 100% кошулам. Себеп дегенде кыргыз агып баратат. Кыргызстандын жарандары башка өлкөгө агып кетип атат. А биздин өлкөнү башка улуттар каптап кетип атат. Кече эле Пакистан болуп кетти го. Жан бардыгы эле көрүп турат. Азыр ал жөнүндө айтсаңыз дагы кимдир бирөөлөр улутчул экенсиң деп айтып чыгышат да, бирок чындыгы Мен ошондой. улутчулмун, чынын айтып коеюн. Чындыгында ошондой болуп атат. Биринчи патриот болуш үчүн сен Кыргызстан үчүн күй.
Кыргызстандын картасыны жоготпоймун деген аракет кылды. А сыртта жүрүп алып, биз сыртта жүргөнбүз. Бирок сыртта чыдабадык биз. Бул дагы жүрдү, мен дагы жүрдүм. Сыртта чыдабадык биз. Кыргызстан тонолуп, Кыргызстан 40 жыл баратканына чыдабай биз бул жака келдик. Ошондуктан сен дагы күрөш. Урматтуу мекендеш, кошо күрөшөлү. Дамир Момунбеков аксыдан кандидат барбы партияда, болсо ким дейт? Бул боюнча маалымат айта албайбыз. Бирок бар. Бар. Изилдегиле сурагыла. Биз маалымат мессенджерге жазсаңар, өзүнүн ичкаңарга жазабыз достор. Тема ал жөнүндө эмес. Темага жараша эле Достор, менимче бүттү го дейм суроолор. Бүгүнкүгө жыйынтыктай берели, көрөпет азыр достор, убакыт. комментарийлердин, калган комментарийлерди баарын окуп, кийинки эфирде сөзсүз жооп беребиз. Актуалдууларына достор, каалоолорду окуйбуз, ыраазычылык каалоолор үчүн. Анан кийин жаман сөккөндөр үчүн дагы ыраазычылык, аларга дагы ыйман берсин. Кудай буйрса силерди биз оңойбуз, силерди биз тарбиялайбыз. Ишенип кое бериңиздер. Дагы бир айта турган нерсе, комментарий сөз калтырыңыздар. Ой, мындай угуп койбой, туура эмес айтып атат десеңер, туура эмес айтып атасыңар балдар деп, реалдуу нерсеңерди айткыла, биз көнөбүз ошого. Кемпироват калдыбы бизге деп туруп. Кемпироват бүгүнкү күндө калды, ушул акелерибиздин айткан сөзү менен. Бирок документ пока жок. Бул биз мындайча айтканда тыңшап турган убактыбыз. Биз начекубуз бул боюнча. Биз кемпироват эмес, керек болсо Кыргызстандын бир четин берип койгонго көңүлүбүз чыдабайт. Биз кайдыгер эмеспиз ал жагынан. Достор, комментарийлер калтырыңыздар, лайк басыңыздар, жакса, жакпаса баспай эле койгула, жакпаса ылдый бас. Урматтуу мекендештер, бөлүшүп коюңуздар. Жанакы YouTube каналдары барлар биз акча бере албайбыз, билесиздер. Кайдыгер эмес болсоңуздар, бизге поддержка беребиз дегендер болсо, сөзсүз түрдө бөлүшүп коюңуздар. Барыңыздарга ийгилик. Анча-мынча сөздөр кээ бир адрестерге катуу тийип кетсе, бизден кечирим сурайм, бирок сөзсүз түрдө психбольницадан справканы алып коюшту унутпа. Ийгилик.